Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Сиздерди каналдан көргөндө абдан кубанычтамын. Ушул дүйнө жүзүндө аябай чоң геосаясий нерселер, жаңылыктар болуп атат. Акыркы жума биз болсо шайлоо менен алекпиз. Ошо шайлоонун эсебинен кичине геосаясат боюнча каналда видеолор азыраак чыгып калды да. Бирок муну оңдош керек, албетте кошо болуш керек жумуштун баары. Билесиңер, менин атым Искендер Шаршеев Искендер Шеримбекович. Ушу 23 шайлоо округунда 1-май районунда номер 11 бюллетендеги депутатка талапкер болом, жогорку кеңешке баратам. Албетте, эгерде убактыңар болсо, ушул жерде жашасаңыздар, албетте убактыңар болбосо деле ошо атайын күнүңүздөрдү ушинтип пландаштырып, барып добуш берип келгиле. Шаршеев Искендер үчүн добуш берип келгиле. Ошо шайлоо округуна тиешелүү болсоңуздар, анткени билесиздер, ким мени мурунтан бери көрүп жүрсө, ошо айта аласыздар кандай татыктуумбу, татыктуу эмесминби жана кандай иштеп береримди. Компетенциям чоң, ошо өзүмдү адис деп эсептейм, саясаттануу боюнча жана экономика боюнча, жана мамлекетке көп пайда алып келгим келет. Албетте ниеттерим бар, пландарым бар, программам да бар ушул каналда. Аны таанышып туруп, анан ошол добуш бериңиздер. Искендер Шаршеевди шайлаңыздар да, 11 номерге бюллетенге коюп койгула колуңарда. Андай эмесе, кайра геосаясат маселесине кайтарылалы. Ушул бул жерде дүйнө жүзүндө аябай чоң чыр-чатак чыгып атат Кытай менен Жапония ортосунда. Негизи ошо Кытай жакынкы арада эле ошо Жапониянын иш аракеттерин карап аябай жарылып кетти. Блогерлери күнү түнү ызаланып атышат, ушундай аябай ызырынып да жатат Кытай. Анткени Жапония ошол Тайваньга Кытай кол салса, бул Жапонияга түзмө-түз коркунуч туудурат деп туруп, Америка Кошмо Штаттарынын ядролук куралдарын Жапонияга жайгаштырсын деп премьер-министр Жапонияныкы Санае Такаити айтып чыкты да. Анан айткандан кийин ошо Кытай айтты, эгерде Жапония ошо Тайвандын иштерине кийгилишсе дейт, анда экинчи дүйнөлүк согуштан жеңилгендей ошону эстегиле, андан да жаман жеңилесиңер бизден, биз ошо силерди тыябыз деп жатышат Кытайлар. Андан сырткары дагы ошо эгерде Тайваньды дос катары карасаңыздар, же болбосо мисалы үчүн эгерде сиздерди АКШ дагы дос катары караса, анын ядролук куралын Жапониянын аралдарына жайгаштыруусу эч качан достук иш катары каралбайт. Бул деген Кытайга согуш ачкандай каралат деп айтып жатышат. Жана Кытайлар айтып жатышат, биз деген көп жолу дипломатикалык түрдө айтып көрдүк, бирок ошо Жапония расмий түрдө буунун ичинде, мисалы үчүн Тайваньды дипломатикалык катары, өлкө катары тааныбайт дейт. Анан ошонун аркасы менен силер ушундай сөздөрдү айтып атасыңар дейт. Биз силерди ядролук курал менен жок кылабыз деп Кытайдын блогерлери ачыктан ачык айтып жазып башташты да. Анан суранышат да, дагы кантип айтышыбыз керек дейт, силер бизге ишениш үчүн дейт да. Бирок түшүнүш керек, мисалы үчүн ошо дал ушундай эле маселе кансыз согуш же болбосо тоңдурулган муздак согуш болуп атканда, ошо СССР менен АКШнын ортосунда 20-кылымда ошондой эле абал болгон. Ошондой абалда Кытай мындай сөз чыккан, дипломатикалык кандайдыр бир тамаша чыккан, Кытайдын акыркы эскерүүсү деген. Ошону дагы айтып атышат. Көп серепчилер анткени айтып атат, Жапонияга катуу сөз айтты, сүйлөштү, бирок бул деген мурункудай эле Кытайдын акыркы эскерүүсү болуп калбасын деп. Жалпы маалымат боюнча ошо 1000ден ашык Кытайдын акыркы эскерүүсү ошо Тайвандын суроосунун тегерегинде ошо АКШга каршы айтылган болчу, ошол кансыз согуш кезинде. Жана албетте ал акыркы эскерүү аягына чыккан жок, кол салган жок Кытай. Ошону тамаша кылып дагы күлүп атышат. Бирок Кытай айтып атат, биз ал кезде алсыз болчубуз дейт. Азыр болсо бизди алсыз деп эсептебегиле дейт. Биз азыр дүйнөнүн экинчи экономикабызбыз деп айтып баштады. Жапониянын ушундай Тайваньга жардам беребиз жана колдойбуз деген сөзүнө кичине эле сөз баштаганда Кытай ошо айтыла баштады. Кытай тарабынан эстеткиле дейт, эстегиле, экинчи дүйнөлүк согушта кандай мыкаачылык менен жапониялык баскынчылар биздин жерибизди куураткан дейт. Биз алардын баарын эсибизде кармап жүрөбүз дейт. Guardian деген гезитинде ал нерсе да чыкты. Жана ошо акырындап мемдер да чыга баштады. Мемдер боюнча ошо бизден Кытай деген 630-жылдан баштап Жапонияга жардам беребиз, ошо маданиятыбызды беребиз, ар кандай баягы товарларыбызды сатабыз, бап эстейбиз дейт. Анан кийин болсо 1931-жылы ушу Кытайды бизди жеп алды дейт да, ошо Жапония арстан деп ушундай мемдерди дагы, ушундай сүрөттөрдү жасап атышат да, ошо кытайлык блогерлер. Андан сырткары ошо бүт
Кытайдын аскер күчтөрү топтоло баштады кайра ошол Жапонияга жакыныраак. Анын сырткары дагы ички аскердик даярдыктар болуп атат. Кытайдын өзүндө ичинде бир кызыктуу процесстер болуп атат. Мисалы үчүн бүгүнкү күнү 80% эски генералдар жок болуп кетти деп кээ бир серепчилер, Вашингтонлор айтып атат. Жаңы жүздөр пайда болуп атат. Кытай өзүнүн ошо генералдарын толугу менен алмаштырып жатат дейт. Жана аябай тажрыйбалуу серепчилер, ошо согушту изилдеген менин кесиптештерим айтып атышат. Ошо чоң согуштун астында дейт ушундай негиз болот дейт. Ар бир мамлекет, ушундай чоң держава, чоң согуш ачардын астында генералдарын кууратат дейт, алмаштырат дейт, тазалайт дейт да, коррупциядан тазалайт, мындай кичине май басып калган генералдарды титиретет дейт да, силкийт дейт. Анан жаңы генералдар алып келип согуш ачат дейт да. Кытай болсо ошол Жапон жана АКШнын базаларынын копияларын куруп туруп, ошол копияларын куруп туруп, ошол копияларына сокку кылып атат да. Бүгүнкү күнү аны спутниктен көрүп атышат америкалык чалгындар, жана ошо дагы эле Guardian жазып атат ушу боюнча. Жана ушундай сүрөттөр чыгып атат. Алар деген айтып атат да, кытайлыктар, эгерде Жапония ошол Тайвандын иштерине кийгилишсе дейт, анда Кытай элдик боштондук армиясы даяр болот дейт, жооп кайтарганга такыр камсанабай калат деп жатат да. Анан ушул нерсе аябай мындай катуу кетип атат. Бул албетте бүгүнкү күнү кандай кесепеттерге алып келиши ыктымал. Кесепет укмуштай болушу мүмкүн. Анткени эгерде Ноак чын эле Жапонияга сокку урса, ошол кытайлыктар айтып атат да, силер деген түшүнбөй атасыңар дейт, Жапонияда стратегиялык тереңдик жок дейт да. Стратегиялык тереңдик бул деген баягы жакынкы чек арага аскер урса дейт, артка качканга кандайдыр бир 100, 200, 500, 1000 километр мындай жер болуш керек дейт да. Жапонияда болсо андай нерсе жок дейт. Эгерде алдына урса, ар бир ошол Кытайдын ядролук куралы дейт, Жапониянын ар кайсы жагына жетет, ошол түшөт дейт да. Ошон үчүн бизди жеңибизди келтирбей келе деп эле айтып атышат да. Анан албетте бул деген дагы эмнени алып келип жатат? Айтып атат да, биз деген керек болсо Жапониянын өзүнүн эч кандай маданияты болгон жок дейт. Жапония өзү бүт маданиятын, бүт тарыхын, бүт Кытайдан алган дейт. Эми ушул эгерде Кытайдан ушундай иштери менен алып барса, Кытайга баягы душман катары чыкса, анда бул нерсе Жапонияны жакшы нерсеге алып барбайт дейт да. Ошол Жапониянын ишинин аркасында ошондой эң чоң маселелер чыгып калышы ыктымал деп жатат. Эми Жапония менен Кытайдын ортосунда ушундай маселелер болуп атат. Эгерде башка өлкөлөрдү карасак, дагы кандай жаңылыктар болуп атат. Мисалы үчүн Мексикада ички ыдыроо болуп атат. Мексикада жаштар көчөлөргө чыкты, ошондой революция кылабыз деп, Z кайра мууну дейт. One Piece деген жанакы мультфильмдин, анименин, Жапониянын ошол баягы пират желегин көтөрүп алышып көрсөтүп атышат. Ошол желеги менен барып кайра ошо бийликтерге каршы митингтерди, демонстрацияларды уюштура баштады дейт. Бул деген 4-ч Z революция ушул жылда дейт. Мексиканын эски ошо мамлекетине каршы чыгып атышат, жана ошо баңги-заттарды саткан картелдерге да каршы чыгып атат. Мексиканын бүгүнкү бийлиги толугу менен картелдердин астына калып калды дейт. Картелдер башкарып алды дейт Мексиканы. Анын сырткары ошо башка түштүк Американын өлкөлөрүнөн, мисалы үчүн ошол эле Колумбия, ошол эле мисалы үчүн Венесуэланын картелдери Мексиканы басып алгандай болду дейт. Ушу Медельин жана башка ушундай жерлердин да, кландардын. Анан ошол нерсе абдан жакпай жатат жаштарга. Жаштар биз жаңы ушундай таза мамлекет түзөбүз деп, ошого чакырабыз деп, ошо жаман катуу кетип атат да Мексикада. Башка дагы карасак, Украина менен Орусиянын ортосундагы жаңылыктарды карасак, аякта тим эле мындай күндө дагы эле Покровск тарапта, башка тараптарда Орусиянын аскерлери алдыга жылып атышат, бирок жоготуулар аябай зор болуп атат. Украиналык аскерлер болсо артка жылып атат, бирок ошол менен бирге бир топ эле мындай жоопторду кайтарып атат. Жаңы дрондор, ракеталар чыгып атат. Ушул эле акыркы жуманын ичинде 800 кишидей ушундай каза болду. Ошол фронтто Орусия тарабынан, Украина тарабынан 300дөй каза болду дейт акыркы жуманын ичинде. Ушундай катуу кызуу согуш болуп атат. Ал жерден жеңиш эч кимдин чөнтөгүндө эмес. Орусия алдыга жылса дагы жылган аралык өтө аз. Дагы бир 90 жылдай керек ушул Украинанын аягына чейин басыш үчүн, Львовко чейин жетиш үчүн. Эгер ушундай темп менен жыла берсе, бирок Украинадагы маселелери көп дейт. Украинада мисалы үчүн коррупциялык аябай катуу уруш, чыр-чатактар чыгып кетти. Көрсө, ошол Миндич деген президенттин ишендүү кишиси энергетика жаатынан
визиратында ошондой иштеген адам ошо анын ортосунда дагы башка ошо Израилдин жарандары энергетиканын калыбына кайра келтирүү үчүн бөлүнгөн акчаны уурдап алышыптыр. 100 миллион доллардан ашык дейт уурдалды дейт. Аналарды баягы СБУ бир кездерде Зеленский ошо СБУну толугу менен жаап салам деп чыкканда жана башкаруучуларын алмаштырам дегенде Евро биримдиктин ошо өлкөлөрү каршы чыккан, жок коррупцияга каршы күрөшкөн сенден көз карандысыз орган болуш керек деп чыгышкан, анан калтырган. Ошол эле СБУ Минжити кармап чыкты. Ошол нерсе аябай катуу Зеленскийдин албетте ошо аброюна шек келтирди. Зеленскийге аябай катуу репутациялык сокку болду. Анан ал албетте ушуга абдан баягы ызаланды, бирок эчтеке болбогондой болуп, билмексен көрмөксөндөй болуп кайра Европага барды. Европада андай Макрон ошо келишимдер түздү. 100дөн ашык ушул Рафаль баягы Еврофайтерлерди карматабыз дейт Украинага, Украинанын бүт аскерлерин жаңылатабыз деген келишимдерге кол коюшту да. Анан албетте Украинанын аябай көп видеолору чыгып атат. Дрондор, Мадиярдын дрондору өкүртүп атат. Баягы Фламинго деген ракеталары кайра эле Орусиянын нефть чыгарган базаларын жардырып атышат, ТЭЦтерди жардырып атышат. Орусияда мындай аябай көп көлөмдө шахеттерди жиберип Украинанын ТЭЦтерин жардырып атат, энергетикалык. Аны ушул коррупциялык нерсе Американын Кошмо Штаттарын кайра жинин келтирди. Америка Кошмо Штаттар кайра ушул Украинанын утулганыңарды мойнуңарга алгыла, Крымды Орусияга бергиле деп Уитков Киевке келди дейт. Бирок расмий Киев ушул Уиткевти тээп артка жиберет деген ушундай сөздөрдү айтылып атат, каршы чыгат деп, анткени багынбайт АКШга деп. Бир согушту улантабыз, бизге Евро биримдик баары жардам бергенин үзгөн жок деп айтып жатышат да украиндиктер. Анан ошо роботтор аябай мол согушуп атышат. Робот менен болгон кадрлар жайнайт. Азыр ошо албетте үгүттөө иштер жүрүп аткандыктан мен каналда көп нерсени көрсөтө албайм. Анткени көрсөтсөм дагы баягы согушка тиешелүү бар нерселер жана башка өлкөлөрдөгү лидерлер аларды көрсөтсө болбойт да. Ошентип Украинада коррупциялык ушул чыр-чатак албетте авторитетти бузуп атат Украинаныкын. Америка Кошмо Штаттарынын кайра башкача бир ичиндеги саясий күчтөр Украинага жардам токтотобуз дегендей кайра болуп атат. Трамп кайра басат окшойт. Ошо менен бирге Трамп Сауд Аравиясы менен жолугуп, ошо Сауд Аравиясына F-35 кыргыч учактарды сатам деп айта баштады. Бул нерсе Израилдин чалкасын кетирди. Израилдиктер монополия бузулуп атат дейт. Жакынкы чыгышта эң жаңы 5-мундагы ушул учактарга. Эгерде ушул монополия бузулса дейт, баланс бузулат, биз деген коркунучтун астында болобуз деп аябай шокто болуп атышат израилдиктер. Газа маселеси, Газада жаан чачын болуп туруп, суу ошо Газада жашап аткан качкындардын үйлөрүн бүт каптады. Аларды суук болуп атат, 22 градус болуп атат. Алар ушундай температурага көнгөн эмес, чөлдө ушундай жаан жаап атат да. Аябай начар абалда болуп атышат. Бул жардамды жеткирип атат акырындап. Дагы эле кандайдыр түшүнбөстүктөр болуп атат, бирок акырындап кайра Израилдин аскерлери ошо биз дагы бир провокация күтүп атабыз дейт. Жакында ошо кайра Газаны алганга даярбыз деп айта башташты да. Бул деген эмнени билдириши мүмкүн? Ал нерсе бүткөн эмес окшойт да. Булар баары баягы өзүнүн планын аягына жеткирет окшойт. Трамптын планын Газанын жашоочуларын толук көчүргөнү даярданып жатышат да. Бир четинен газалыктар кайра өзүнө келип, кайтарылып, акырындап өз жашоосун нукка келтиргенге аракетте. Бирок азыр бүт тынч ошо чаңылыктар ушул тарапта тынч болуп калды да. Жакшы мындай маалымат жетпей атат да. Бир бале болуп атат ошо жерде. Азербайжан 5 ошо өлкөгө кошулду. С5 деп аталчу. Ошо биздин Борбор Азиянын өлкөлөрүбүз эми 6 деп аталат жакында расмий түрдө. Албетте бул аябай сонун нерсе, анткени ошо кыргыз эл биримдиктерин же түрк эл биримдиктерин Казадой Виктор Ивановичтин айтса эгерде кыргыз десек туура болот экен. Ушул түптөгөнгө жана ушундай чоң бир кандайдыр бир аскердик, экономикалык, логистикалык ушундай биримдикти түзгөнгө чоң өбөлгө болуп жатат бул нерсе. Анан албетте биздин мамлекетке бул пайдалуу нерсе деп эсептейм аябай, анткени биз деген груздарды ошо бир гана азыркы маршруттар менен жеткизбей, жаңы маршруттар менен дагы ошол кошуналар аркылуу жеткизе баштайбыз. Импорт экспортты жандандырабыз да. Ошол нерсе аябай мындай сүйүнтөт. Жалпы геосаясий жаңылыктарга мындай үстүртө алсак ушундай болуп жатат. Кандай деп ойлойсуздар? Ошо дипломаттар тамашалагандай эле Кытай ичинде эле миңинчи кытайлык
эскерүүнү берип жатабы ушул Жапониянын бүгүнкү жаңы ушундай инициативаларына. Жапонияда экономикасы урай баштады дейт, кытайлык туристтер келбей баштады дейт, баягы токтоп калды дейт Жапонияга. Кошумча дагы ошол Кытай кээ бир ошо материалдарды, сырьену Жапонияга жеткирбей токтотобуз деп дагы айтышты. Ушундай сөздөрдүн артынан кийин Жапониялык тышкы иштер министрлигинин экономикалык блокунун башчылары Кытайга бара баштады. Койгула эми ачууңарды келтирбегиле, кайра иштейли, туристтериңер бизге керек деп сөздөрдү айта баштады. Кытай болсо жок, биз деген ошол Жапонияга өзүбүздүн ядролук куралдарыбызды мээлейбиз. Ушундай Кытай АКШнын ядролук куралдарын Жапония аралдарына жайгаштыруусуна каршы деп турушат аябай катуу. Бул деген уруш талаш чыр күчөп эле жатат. Азыр бүт элек интернетте байкасак, англис тили, Кытай тил интернетти карасак, Жапон мындай басылмаларды карасак, бул нерсе өтө мындай кооптуу кайнап атат да. Эгерде чын эле согуш ачылып кетсе, биздин коңшулар да Кытай чек-арабыз бир эмне болор экен, кызыктай болуп атат да. Андай эмесе ушуну менен бүтүрөйүн ушул бүгүнкү жаңылыктарды. Сурооңорду да берсеңер болот, комментарийлерди берсеңер болот. Кээ бир сурооңор мурдатан берилген, бирок аларда мындай юристтер менен баарлаштым, сүйлөштүм. Анын өз кезеги келет. Дагы бир суроо эскертип коеюн. Менин атым Искендер Шаршеев, Искендер Шербекович, 23-чү шайлоо округунан чыгып жатам. Жогорку кечке талапкерликте бюллетенде менин атым 11-чи номер менен жазылат. Ошо 20 ноябрь 25-жылы кечки 20:00 дебат болот биздики ошо ЛТРде. КТРде дагы дебат болушу ыктымал дейт, бирок ал боюнча азыр маалымат тактала элек. Ошон үчүн дебатты да көргүлө ЛТРге кирип, түз эфирден, телевизордон же YouTube'дан. 30 ноябрь жакындап калды. Бир жума калды. Ошол үгүт иштери жүрөт дагы бир 8-9 күндө. Андан кийин тынчтык күнү болот. Ошол күнү анда кайра сиздер жакшылап ойлонуп туруп, кимге добушумду берем, кайсы кандидат мага жагат деп туруп, келип добушуңарды берип кеткиле. Ошо мындай адистешкен атайын ошо саясий иштерди, юридикалык иштерди, мындай саясаттануучу иштерди билген адиске добуш берем десеңиздер, жана экономиканы жакшы түшүнүшкөн адиске добуш берем десеңиздер, анда ошо бюллетенге барып 23-чү округтун шайлоочулары номер 11 дегенге мындай тез эле Искендер Шаршеев деп көрсөңөр эле добушуңарды берип койгула. Анда ошо чын эле ошо адистик үчүн мындай кандайдыр бир добушуңарды бересиңер, парламент адистерден турсун деген мындай ниетиңиздерди аткарасыздар. Жана андан ары биз деген ошо жогорку кеңешке келип, бүт кызматыбызды, ишибизди жасап беребиз. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө. Вот туда. О, от души.